$35 миллион канча пайыз менен алынып атат? 5 миллион кредит грант экен, 30 миллион канча пайыз алынып атат Дүйнөлүк банктан? 0. Ушул жерде суроо туулуп атат да 0%дан алсак, анан дыйкандарды колдойбуз деп туруп, анан 8%ды дыйкандарга бөлүп берип атсак, логикага жатпайт да. Мисалы, ошол эле убакта Казакстанды карасаңар, башка мамлекетти карасаңар, айыл чарбасына дотация берет. Ар бир литр өндүрсөң, мынча сом деп, мынча теңге деп, наоборот берет да. Ушул нерседен биз кайтпасак, эч качан айыл чарбаны өнүктүрө албайбыз. Анан 12% менен алып келесиңер, бул Минфиндин кызыкчылыгы, буларды акча көбөйтүш керек. Дыйкандарды ойлошубуз керек да. 0% Дүйнөлүк банк берип атса, силер 8%ды дыйкандарга бересиңер. Мына азыр компонентти карасаңар, 6-7 компонентке бөлүп коюшту. Окутуу, үйрөтүү, андай кылуу, мындай кылуу, ургалуу. Анан көрөк бир областка, мисалы, Жалгош Чүй, азыркы бул Жалал Абад менен негизинен Чүй нарын экен, Ушул $35 миллион бир сүт товар фермасын курсаңар жакшы болмок да. Карачы, азыр 6-7 компонентке бөлүп, жарымы желип жок болот. Дыйканга да 8%дан үстөк алып Минфин отурат. Биз акчаны көбөйтүбүз. Булардын максаты ошолдор. Силер талашыңыздар керек dedi. Мына азыр айттым го, башка мамлекеттер өндүргөн картошкасына, сүтүнө наоборот дыйканга акча берет да. Аны ушул жолдон чыкпасак, өнүкпөйбүз биз эч качан. Жөн эле кыйкырышып отура беребиз. Анан Ош областында пока карай элекпиз деп атасыз. Баткен, Ошко пока мындай неме жок деп атасыз да. Эмне үчүн жок? Ош областында канча МТФ деп койчу сүт товар фермасы болгон. Билесизби? Сайыз убагында. Биздин эле Кара Суу районунда 5-6 сүт товар фермасы болгон. Андай деп сиз маалымат бербеңиз Төрөбүл Нияз үчүн. Баткенде билбейм, ал жерде Ош областында сөзсүз буга да компонент караш керек. Кийинкиге аракет жасашыңыздар керек. Анан мындай 6-7 компонентке бөлүп баракасын кетирип, берекесин кетирип деп коет. Андай кылсаңар бул туура эмес жол деп мен эсептейм. Ушул Дүйнөлүк банк эле ушул силердин каржылооңорго, суранышыңызга карап туруп алар берет да. Давайте анан көрөк ушул чоң областной центрлерге, чоң бир ошол азыркы сиз айтып аткандай 4-5 миң мал бата турган сүт товар фермасын түзүш керек. Ошондо сүттүн баасына булар конкуренцияны жеңе алышат булар. Мына Беларусиянын сүтүн, Беларусиянын ыштакты немелерин жеп отурабыз. Себестоимость жогору. Малды баккан чөп азыр бир пресс 400-500 сомго чыгып атат. Жалпы көз карашты өзгөртпөсөк, биз ушинтип сүт өндүрүүчүлөр биздики актап айтат, заводдорго айтат, көтөрүп бер дейт, заводдор конкуренциядан жеңилет. Ошондой кылайлы. Эми муну пайызын дагы бир төмөндөткөнгө бир задание бербейлиби? Урматтуу депутаттар, 8% деген эми бул көп да. Инфляциябыз 10-15%га чейин чыгып кетип атат кейде. 0%дан алып алып бул 8%дан берген дыйканыбызга айыл чарбаны көтөрөбүз деген эмес, ал наоборот аларды үстүнөн кредит берип, аларды кул кылып иштеткенге байланыш барабардай болуп сезилип турат менин көзүмчөчү. Ушул айыл чарбага берилип атканды эч кандай пайыз бербей, наоборот ладно, операция ушул банковский расходдор болуп бир 2-3 максимум 4-кө чейин болсо бир жөн. Руслан Сатылганович, жооп бериңизчи. Каяктан сиздер аласыздар ушул 12%, 8-10% деп? Нурбек Карович, саламатсыз урматтуу депутаттар. Нурбек Карович, сиз айткандай азыр инфляция 15% болуп атат. Анан сиздин айтканыңыз туура, себеп дегенде 0%тан алып атабыз, бирок доллар менен алып атабыз. Кайтып атканда булардыга доллар менен кайтарабыз. Ошондо биз ошо сомду алып туруп, баягы чогултуп туруп, анан долларга кайтарганда, өзүңүз билесиз, девальвация деген бар. Ошол пайыздарды биз ишине киргизип атабыз. Ал эми финансы министрлиги коммерциялык банктарга өзгөчө Айыл банкка 3%тан берет. 3%. Ал эми Айыл банк ошо 5%, мунун ички неме операциялык чыгымдар бар экен, азыркы күндө 5% деп атышат, ошо 8%га токтолуп калганбыз. Аман Батырбекович менен да көпкө чейин сүйлөшкөнбүз бул пайыз боюнча 8%га мындай чукулдап, ушу аягы ушу 8% менен бүткөн да.
Андан башка айта турган нерсе, Нурбек Карович, субсидирование кылып атасыз. Чындыгында айыл чарба тармагында бардык мамлекеттерде эле баягы субсидирование кылышат. Финансы министрлиги да субсидирование кылып атат. Өзүңүз билесиз, ФСХлар өтүп атат. ФСХнын чыгымдары андан да көбүрөөк. Биз 10%га жакын бул субсидирование ошо мамлекеттик бюджеттен кылабыз. Жок, 10% кылып атканыңар ал силер банктарга төлөп берип атасыңар 10%. Ооба, банктарга. Ана мактанып атасыңар. Мына Айыл банк быйыл 16 миллиард сом тапты деп мактанып атасыңар. Айыл чарбага берилип аткан кредитке зачем? Неге 3% кошосуңар? Ал деле мамлекетте дыйканды эгер колдойбуз десек, мына силер Минфин 3% кошуп атасыңар. Айыл чарбага багытталган кредиттерди анда ошол 0% менен бергиле анда. А мына 5% банковский өзүбүздүн банктар, азыркы РСК айыл банктар. Алар мактанып атышат. Биз 16 миллиард сом быйыл таптык деп. Каяктан тапты? Ушул дыйкандын үстүнөн тапты да. Нурбек Карович, бул боюнча өзүңүз билгендей, анан бизде дизайнда жазылып атат, 35 миллиондон 21,2 миллион эле бул кредитке берилет. 21,2 миллион. Анын пайыздары бул деген айыл чарба тармагына кетет. Бул акча кайра кайтарылат, кайрадан эле ушул айыл чарба тармагына берилет келечекте. Мындай кылайлы, ар ким өзүнүн тарабына тарта берет. Биз агрардык комитет болгондон кийин биз ушул нерсеге бир жакшы чечим алып берели. Президентке кайрылуу жөнөтөбүзбү? Ушул айыл чарбага келген акчалардын 0% менен келгени мына Минфин 3% кошуп берип атат. Банктар ушул мамлекеттик эле банк кайра 5% отуруп атат. Дыйканга 8. Анын дагы банктагы отурган бюрократиясы менен 10-15% араң алат да чыгып кетип атат. А дыйкан барып туруп ага, кой. Андан көрө өзүм эле тиричилигимди кылайынчы деп кетип калып атат да. Ошон үчүн айыл чарбага багытталган ушундай келген акчаны Минфин пайызсыз берсин. И мына мактанып аткан Айыл банк, РСК банк мынча миллиард таптык деп мактанып аткандардын дагы пайызын түшүрөйлү. 5% деген эми көп да. Дыйкан болуп атса, субсидирование сиз айтып аткан кылып аткан деген сөз ФСК. Ал коммерческий башка банктарга 10% берип атасыңар. Алар 18%дан пайда табат атат алар деле. Жок, Нурбек Карович, бул боюнча айыл банк менен ТРСКга эле берилет. Анан 0%тан деп атасыз, эгерде 21,2 миллион 5%тан кыласызбы, 4%тан кылсаңыз деле акча жетпей калат. Өзүңүз көрөсүз, анан баягы сиздерге да чалышат, бизге акча жетпей калды, тигиндей болду депчи. 21,2 миллион чоң акча эмес да, билесиз да. Ошол үчүн азыр кичине пайыздан бериш керекпиз биз. Аны бербесек, кайтарганда да биз бул деген жалпы бюджеттин акчасынан кайтарыш керекпиз. Жок, бул кайтарымдуу да. Бул кайтарымдуу ошо. Пайыз менен кайтарып атпайсыңарбы? Жок, кайтарганда да пайызсыз эле кайтарылат, бирок доллар менен кайтарылат да. Сом менен чогултканыбыз бул доллар сом менен чогултабыз да. Эми мамлекет кээ бир тармактан пайда табат, кээ бир тармактан элин багат, азык-түлүк коопсуздугун сактайт. Сиз менен айтышпаңыз, биз комитет ошондой жыйынтык чыгарайлы. Эгер чындап айыл чарбаны ушу сүт өндүрүүчүлөр мына 2-3 айдан бери талаш тартыш болуп аткан нерсе баардыгы келип ушул жерге такалып атат. Айыл дыйкандар, айылда иштейм деген адам банкка баргысы келбейт, барып эсептеп көрсө 15%га чыгып кетет. Анан эртеси эле 2 жылдан кийин бер деп баштайт, үйүңү алып коебуз, тигини алып коебуз деп. Ошодон анан тынч эле жашайынчы деп ушул өнүкпөй атабыз да. Ушуга бир чечим чыгарайлы. Айыл чарбага багытталган келген акчаларды Минфиндин эч кандай пайыз кошпосун. Мына өзүбүздүн мамлекеттик банктар аркылуу берилсин. 5% деп берип атат, муну дагы 2 эсеге азайтсын. Ошондо бир 3-4%га чейин түшүргөнгө аракет кылайлы. Ушул чечимди чыгарайлы. Ошондо жардам берген болобуз чынында. Анан кийин ошо областтын дагы эске алыңыз, макулбу? Кийинки буну колдоп беребиз, эми бүткөн ишти арка кайтарбайбыз. Но кийинки компонент катары 4-этап. Ошол боюнча да иштеңиздер. Рахмат.